Соосоо англис тіл сабағы бүгін ассимиляция деген бұл ошол жазылганда ошондой өзү жазылат, бирок кээ бир тамгалар менен бириккенде башка өзгөрүп кетет да тамгаларчы. Мисалы үчүн мынабул T тамгасы менен Y тамгасы биригип калса Ч болуп окулуп калат. Мисалы үчүн сөздүн акырында T тамгасы келип, мисалы үчүн англисче сөз, мисалы үчүн T тамгасы менен аяктаган сөз street. Анан кийин И тамгасы менен башталган сөз Y тамгасы менен, мисалы үчүн yes. Streetches болуп калат да. Street yes болбой. Street yes болбостон streetches болуп окулуп калат. Streetches. Силер бирок аны street yes деп жазылганын элестетишиңер керек да. Андан кийин street cake болгон болсо же болбосо street cat болгон болсо street cat баягы cat деген мындай болуп калат да. Мына ошол Т тамгасы T тамгасы Кга айланып калат да. Ошондо street cat болбостон street болбой streak cat болуп калат. Анан N, D, W тамгалары дагы сөздө болгон болсо, бул эки сөздө эмес, бир эле сөздө ушундай болгон болсо, бул M анан кийин W болуп эле окулуп калат. Nd деп окубайт, жөн эле M деп коет да. Sandwich болуп жазылат, бирок айтканда аны sandwich деп эле айтып коюшат. Sandwich эле деп жеп. Себеби гладкий, жумшак, кетиш керек сөздөр. Мисалы үчүн мына T тамгасы аябай кулакка жагымсыз негизичи. Street дегенде, мисалы үчүн tree дегенде, ошон үчүн мына жумшартып коюшат. Мына T Ч болуп калат. Don't you don't chuck T K болгондо К тамгасы T тамгасы өзгөрүп кетет дагы. Ал жерде Т болуп К болуп калат. К тамгасы credit card sandwich транскрипцияда айтканда sandwich. Бул транскрипциясында sandwich деп эле жазып кое берет. Мынаны деле don't you деп эле credit. Бирок сүйлөм мындай бири-бирин мындан кийин бул келгенин силер билгенде гана өзгөртөсүңөр да. Бул сөздөрдү транскрипцияда жазбайт да. Бириктирипчи, ар бирин credit болсо credit деп эле жазып коет, card болсо card деп эле. Эгер мындай биригип келген болсо сөздөр, силер аны билишиңер керек. Жөн эле жаттап алышыңар керек да. Ассимиляция деп коет анычы.